Тамаңар таттуу болсун балдар. Алай районундагы Ташкору айылындагы бул мектепте 4 жылдан бери буунун өнүктүрүү программасы аркылуу балдарга ысык тамак аш берилип келет. Акыркы жылдары ата-энелер өз демилгелери менен балдардын тамагына деп байытылган он жана эң керек болгон азык-түлүктү өздөрү өндүрө башташты. Мектеп коросундагы 1 гектар жерди иштетип, андан чыккан азык-түлүк балдардын тамак ашына пайдалана башташты. Эми мектеп окуучулары үчүн ата-энелер балык чарбасын түзүүнү да жолго коюшууда. 2 жолу ысык тамак, калгандары мындай сүт оокаттары менен берип, ошол бизге себеби окуучулар эң алыс 3,5 километрден келет да, эрте менен келген окуучулар ичинде үшүп калат экен да. Ошолор тамактанганга аябай бизге таасирин берип, балдардын билим алуусуна жакшы өбөлгө түзүлгөнүн сезип, анан ушул нерселерди уюштуруп. Эл өкүлдөрү Алай районундагы социалдык мекемелер, мектеп, бала бакчалардын абалы менен таанышышты. Абалы оор делген объектилер, мектеп имараттарынын кооптуулугу каралды. Тоғыз булак айылындагы бул мектепте жаңы жылдан бери жылуулук жок. Билим уяны жылытууга тендер жарыяланып, аны уткан компания аркылуу сапаты начар көмүр түшүрүлгөн. Жаңы жылдан бери менин кызымдын колун үшүк алды. Ушул жерде, анан ошол жерде билим алабы. Тендерден бул уткан адам бир түгөнгөн көмүрдү алып келип коюптур. Ал эми Арпа Тектир айылында балдар бакчасы жок. Анын ордуна мындагы жергиликтүү тургундар эми эскилиги жеткен маданият үйүнүн имаратын убактылуу балдар бакчасы үчүн пайдаланууга берүүнү көздөшүүдө. Тургундардын айтымында шарты жок бул имарат балдар үчүн кооптуу. Буга чейин балдар бакчасы үчүн да имарат курулган, бирок түптөлгөндөн бери арадан 3 жыл өттү. Курулуш иштери бүтпөй жатып токтогон. Союз таркагандан бери жок. Ушу элибиз көппүз, бала чака көп. Азыр мурунку мезгилдеги оюнчук берип койсоң ойноп отура турган балдар жок экен. Ушуну эми убактылуу ремонт кылып берсе, ого чейин иштеп турса, аны жаңы бүссө, баягы биздин элибиз жайлоого көчкөндөй эле көчүп барып отуруп калышат эле. Алай району боюнча жалпы 53 мектеп болсо, анын ичинен 38 мектепте балдарга ысык тамак аш берүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Программанын жоосуна ылайык, эгерде мектеп авариялык абалда болуп, мечтер жагылса, ал мектепте бул программа аркылуу ысык тамак аш жеткирүү мүмкүн болбой калат. Дал ушундай абалда учурда Алайдагы 2 мектеп кооптуу деп табылган. Буфети аварийный состоянияда, бул жерде тамак гана даярдалбаса, окуучулар кирип ал жерде тамактанбайт. Булар үчүн негизги корпустардын бир бөлмөсүнө кирет дагы, ошол жерде тамактанышат. Алай районундагы 4 мектеп авариялык абалда болсо, 10 мектеп кайра курууга муктаж. Ал эми ушул тапта Ош облусу боюнча 56 мектептин курулушу жүрүп жатат. Аны менен бир катар балдарга ысык тамак аш берүү боюнча программаны жыл ичинде Алайда толугу менен камсыз болору ачыкталды. Алай районундагы объектилерди текшерүү боюнча чыккан тыянак жогорку кеңештин жыйынында каралат. Махпурат Алибаева, Бексултан Абиев, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак.